Мен айына 2000 сомдон алимент төлөйт элем. Ар сайын төлөп банк аркылуу которуп турчум. Ошол төлөгөн квитанцияларды алып барып көрсөтсөм, эми 3500 сомдон төлөйсүң деп жатат сот аткаруучу. Мага кененирээк түшүндүрмө бериңизчи. Эмне үчүн эч жерде иштебесем деле көбөйтүп коет? Бул жерде жогоруда мен айтып кеттим, эгерде демек алимент төлөөчү жоопкер эч жерде иштебесе, ал ошол жердеги демек ошол жашаган районундагы же шаардагы атайын орточо эмгек акы менен алып эсептелинет. Бул орточо эмгек акы эмне үчүн мындай сиздин айткан алимент өлчөмү жогорулап калган болушу мүмкүн, демек көбөйгөн болушу мүмкүн. Себеби жыл сайын орточо эмгек акынын демек өлчөмү өсүп турат. Мамлекет канчалык өнүп өскөн сайын, жумушчулардын эмгек акысы көтөрүлгөн сайын, бул орточо эмгек акы жыл сайын көтөрүлүп турат. Ошондуктан алимент дагы ошол орточо эмгек акы менен байланышы, түздөн түз байланышы бар болгондугу үчүн бул жыл сайын өзгөрүп турат. Эгерде бул сот аткаруучунун аракетине сизде кандайдыр бир нааразычылыктар пайда болгон болсо, ушулдай сиздин шартыңызга ылайык эмес көтөрдү деп эсептесең, соттук аткаруучунун аракетине даттансаңыз болот. Себеби ошол эле беренеде көрсөтүлүп турат, бул үй бүлөнүн мындай өзгөрүшүнө, абалына, эске аларлык жагдайларга жараша азайтылышы же көбөйтүлүшү мүмкүн деп турат. Сөзсүз бул жерде мындай соттук аткаруучунун аракети акыркы болуп саналбайт. Бул ал аракеттерге сиздин даттануу укугуңуз бар. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 86-бирене жашы жетпеген балдарга сот тартибинде өндүрүп алынуучу алименттердин өлчөмү. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу болбогондо жашы жетпеген балдарга алименттер алардын ата-энесинен ай сайын төмөндөгүдөй өлчөмдө өндүрүп алынат. Бир балага ата-эненин иштеп жатканын жана дагы башка кирешесин 4төн 1, 2 балага 3төн 1, 3 же андан көп балага жарымы. Бул үлүштүн өлчөмү сот аркылуу тараптардын материалдык жана үй-бүлөлүк абалын жана көңүлгө алынуучу дагы башка жагдайларын эске алуу менен азайтылышы же көбөйтүлүшү мүмкүн. Фермердик чарба жүргүзүүдө жүгүртүүдөгү накталай акча каражаттары жок болсо, алименттин ордун натуралай азык-түлүк менен толтурулушу мүмкүн. Эмгек акынын жана колдоо кирешенин жоктугу балдарды багуу боюнча милдеттерден ата-эне бошотпойт жана ал белгиленген өлчөмдө алимент төлөө үчүн каражатты өз алдынча иштеп табууга, ошол жердеги орточо эмгек акынын өлчөмүнө жараша же алиментте кыймылдуу, болбосо кыймылсыз мүлк же балага же балдарга барабар үлүштөрдү менчигине берүү жолу менен анын бөлүгү менен жаап берүүгө милдеттүү.